Эми жана уңгу жол деп сөз арасында сүйлөп калдыңыз. Уңгу жол деп баягы мындайча айтканда бул Кыргызстандын келечектеги мындай багыты, идеологиясы катары мындай сунушталып атат, уңгу жол деп. Анан мындай болуп аткан жокпу сиздин баамыңызда? Уңгу жолчулар, уңгу жолдун демилгечилери булар өздөрүнчө эле бир жерде чогулуш өткөрүп, жыйын өткөрүп, мындай бололу деп бир чечимдерди кабыл алып, анан тарап кетип эле келечек муундар, теги бала бакчадагы муун, өспүрүм муун, студент муун, жаштар мууну ал уңгу жолу менен чатагы жок, телефон чукулап, интернет дүйнөсүнө кирип, уңгу жолчулар өзүнчө, жаш муун өзүнчө мындай болуп аткан жокпу? Сиздин оюңузча? Кайсы бир деңгээлде ошондой ой калтырат, бирок менин оюмча кеч болсо да, эч болбосо да кеч болсун деген бир кыргыз сөзү бар. Буну биз айтып эле келдик да. Эгемендик алган күнү эртеси эле кайсы жол менен өнүгөбүз, кандай мамлекет курабыз деген маселени мындан 35 жыл мурда эле биринчи күнү эле талкууга коюш керек болчук өзү. Эми ушундай экен, биринчиден ал сабакта болуш керек экен да. Бул болбойт экенин барып туруп бир сүзүп көрүп, бу жерде дубал бар турбайбы деп, анан бияка бурулуп ушундай жол менен баягы Муса пайгамбар еврейлерди 40 жыл алып жүрүп анан кийин оң жолго салды деген философияга окшоп атат да. Бизде 30 жылдай бир батышты, бир чыгышты, Европа сонун экен, Швейцария болгубуз келди. Биякта Индонезия бар, жана башка деп эле Түркия деп эле жүрдүк да. Анан акыры жок. Баары бир эл өзүнүн баалуулуктарына таянып, элимде улуттук иденттүүлүк деген бар. Ошону карманып, ата-бабадан келе жаткан жолун гана улантыш керек дегенге кеч болсо да келдик. Эми биз ал боюнча мен чын айтсам ушул эле ойду 20 жыл мурда эле айтып келгем. Ошондо дагы ошо кыргыз жолу деген коом ошол үчүн түзүлгөн да. Анан кээ бирлери күлчү, бул эмне жанагындай эл алдыга кетип атса, силер артка үндөп атасыңар дегендер да болгон да. Бирок баары бир ушуга келбедикпи? Жок. Уңгу жол дегендин өзү аталышы эле айтып турат да. Эми бул бир топ өзүбүздүн ошо уңгу жолдон алыстап кеткен үчүн дагы чоң эле улуу муундун өкүлдөрү деле сиз айтмакчы, мындай буну өтө татаал экен, анан илимий жазылып калыптыр, анан бул мындай экен дегендерди да угуп калып атам да. Анан буну өзү чын айтканда буну жазбай эле ата-бабаларыбыз жүрөктөн жүрөккө, эненин сүтү менен, кулактан кулакка мындай эле берип келген өзүчө. Анан буну баягы кагаздын кылымы, маалыматтын кылымы болгон үчүн анан жазышка туура келди. Анан калса биз өтө алыстап да кеттик. Ошон үчүн жазылыш керек болду. Жазылды, президенттин указы менен бекитилди. Мына 2-3 жыл болду. Жаман эмес жылып атат. Мен мунун плюс минусу менен алганда негизинен бул туура жолдо эле баратат. Бир окуяны айтып берейин мен. Мына Бишкек шаарында Жал микрорайонунда Ак Нурбу, ушунда аталышы мүмкүн башка Ак дегени бар, анан бир мектеп бар экен. Ал жерде баягы жашоо турмушундагы өтө татаал тагдырга туш келген балдар окуйт экен. Баягы ата-энеси өтүп кеткен, же болбосо баягы атасы жок, апасын вообще укпай коюп, апасы апарып тапшырган өзү. Керек болсо муну деле айталы, ата-энеси ким экенин билбей эле төрөлүп калган балдар бар экен. Мен ушуну аябай мага катуу тийди, ушундай да балдар бар экен да. Анан мен ошол эмени мектепти тандап алып өзүм барып суранып жолугуш өткөрдүм ушул уңгу жолдун алкагында. Тема уңгу жол чоң да. Мен баратканда ошол үй бүлө институту, ата эне баланын орду ушу жөнүндө эле сүйлөп берейин деп айттым. Ошо теманын тегерегинде сөз башталды. Анан мен ойлогом 1 сааттын ичинде бүтүрүп кетип калам го депчи. Анан аларга деле кызыксыз болбойбу, өздөрү да ушундай балдар болсо деп. Бир убакта ошол жерде практикада деп Арабаев университетинен жаш студенттер да жүрүптүр, бир 20-дай. Алар да келип кошулду. Анан ошол жердеги персонал, эжеке агайлар келип кошулду. Балдарды чогултуп беришти. Улам тарап кетпестен жолугушуунун учурунда адамдар көбөйүп отурду. Анан аябай талкуу кызыктуу жүрдү. Мен мындай жөнөкөйлөштүрүп, турмуштан алып сүйлөдүм да. Анан бир эже мага шыбырап айтып койду эле, могу 16 жашта ошол жерде атаман өзү. Эч кимди укпайт, тагдыры аябай татаал өзү дагы. Керек болсо соттолуп да чыккан, бирок жаш жетпеген үчүн аларды кой берип окутууга жөнөтүптүр да. Карасам аябай мындай энергичный бала.
Анан мен ал бала менен анан айтып койгончо түз атың ким дедим, атын айтты. Кыргызда билесиңби, бала болсо шок болсун, шок болбосо жок болсун деп айтат. Сен мындай ичиңде каның дүргүп, ичиңдеги талантың ташкындап, бир өзүңдө бир ичиңде жаткан бир чоң мындай мүмкүнчүлүктөрүң вулкандай атылып турат экен. Сен жакшы билим ал. Мо эжекелериңди ук. Сен келечекте мүмкүн турмушта аябай көп окуялар бар. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң кыйын саясатчынын бири Черчилль. Мисалы да, Уинстон Черчилль бул мектепте начар окуган, анча эле жакшы окуган эмес мисалы. Бирок дүйнөдөгү эң барып турган күчтүү саясатчы болгон да. Анан ушундай мисалдар көп. Турмушта ар кандай болгондору бар. Анан ушундай окуяларды айтып берсем, тиги бала аябай кунткой укту дагы. Анан элдер тарап кеткенден кийин тиги бала өзү басып келбеди мага. Келип өзү да суроолорду берди. Мынакей, демек мен уңгу жолдун алкагында эле сүйлөдүм ал жерде да. Анан өзүн баягы билим алууга, өзүндөгү ички мүмкүнчүлүгүн ачууга, мындан ары өзү менен иштөөгө өзү ички дүйнөсүндө макул болуп калды ал балачы. Эжекелери алдын ала айтып койгон мага жакшы болду, аны менен персонально иштеп, мен телефондорубузду алмашып анан кеттим. Мен 1 саатка болжолдогон жолугушуум 2,5-3 саатка созулду да. Демек, коом ушундай эле да. Эң татаал участокко бардым мен. Алго эми сиз ошо Кадыр Кошалиевдин өзүнүн баягы сөз дарамети, өзүнүн баягы ичиндеги руханий уңгусунан анан түшүндүрүп, анан тиги жигит ынанып деп кайра суроо бериптир да. Мен мамлекеттик масштабта сурап атам да, ошо жаш муунду силер түшүнөсүңөрбү? Силердин муун. Силердин муун уңгу жолду түшүнөбү ушундай? Мен ошон үчүн өтө татаал участоктогу окуяны атайын айттым да. Эгерде кыргыз коомунда мындай ортосун ала турган болсок, анда биз бул документти башкалар салыштырмалуу. Мисалы үчүн кээ бир мыйзамдар, кээ бир документтер башка жактан көчүрүп эле кайра кыргызча которуп, кээде унутуп калып башка өлкөнүн аталышы кетип калгандар да болгон. Бул уңгу жол документи бул жандуу документ. Бул ар бир сүйлөмү кадимкидей өзү сүйлөп да турат. Бул жасалма эмес. Албетте кемчилдиги жок документ болбойт. Буну да кошумча толуктай турган жерлери бар. Мен ал жөнүндө айтпай эле коеюн бүгүн. Бирок негизинен алганда бул кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө негиз болуп бере ала турган документ да. Эми аны бул өзү узак жазылган эмес, атайы бир салыштырмалуу чакан 15-16 беттен турган. Бирок ал бардык тармакка тиешеси бар. Анан кайсы бир жылыга эмес, бул стратегиялык, чексиз чей коюлган эмес. Буну ар бир тармактар боюнча дагы мыйзам форматында, же болбосо бир долбоорлор форматында буну кеңейтип ишке ашырып кете берсе болот. Болгону муну Союздун учурунда мындай болчу. Сөзсүз бир экинчи секретарлар идеологияга жооп берчү. Анан барып туруп, тиги айылга барганда партком деген болот эле. Эмеде армияда болсо политрук, саясатка жооп берген командирдин орун басары. Анан ар бир жерде идеология, пропаганда, ушундай иштерди жүргүзгөн бөлүмдөр болот эле. Азыр мен кечээ жакында эле ошо президенттин аппаратында болдум. Ошондой бир идеялар болуп атыптыр. Түздөн түз ушул уңгу жолду ишке ашырууда вертикал бийлик жүргүзүүнү күчөтүү жөнүндө. Бул эң туура. Болгону системдүү аракет керек. Бир айтылды, чыгарып койду, анан ал ошо бойынча эле коомдо алынып кетет деген туура эмес. Буну мисалы үчүн ошо коммунисттердин жакшы жагын алышыбыз керек да. Алар Москвадан майский плену, май айында бир пленунда бир маселени карайт эле. Ошону ар бир айылга чейин, мектепке чейин жеткирип, кызыл бурч деген болот эле, красный уголок деген. Эмне үчүн ар бир жерде уңгу жол бурчун уюштуруп, системалуу жогортон төмөн карай вертикал дагы горизонталдуу дагы бийликтин күчүн эгерде ушул документти ишке ашырууга жумшаса, муну менимче бир дагы 1-2 жыл ичинде кадыр эсе эле, баары эле түшүнүп эле, сопсонун эле, керек болсо муну өнүктүрүп, сонун кылып эле алып кетүүгө мүмкүн. Бул документ ушунчалык толеранттуу жазылган, мисалы үчүн диндерге деле кадыр эсе, эгер мыйзам жол берген багытта эч бирине чек да койгон эмес. Талаштуу маселелер жөнүндө дагы мен айтып аткан айкөлдүк принцип менен жазылган.
бардык ой пикир позициялар мисалы үчүн жер жөнүндө, эл жөнүндө, экономика жөнүндө, экономикада бир сүйлөмдү карасаңар биз мындай импорт кылып пайда керектечү элден экспортко чыгарып мындай өнүккөн элге айланышыбыз керек деген бир эле сүйлөм жүрөт мисалы да. Чын бул ошонун ичинде эмне деген маани жатат. Же болбосо кыргыз жараны деген блокта кыргыз бүгүнкү күндө кандай болуш керек деген бар ошол жерде жазылган автопортрети жазылган мындайча айтканда. Тил жөнүндө мисалы тил жөнүндө биз чынын айтканда көйгөйлөрүбүз тилже бүгүнкү күндө болуп атат, ал көбүнесе өзүбүздүн күнөөбүз да. Бизди силерди кыргыздар өзүңөрдүн тилиңерди сүйлөбөгүлө деген деле эч ким жок. Анан бүгүнкү күндө өзүнүн өлкөсүндө, кыргыз өлкөсүндө кыргыз тили кайсы бир деңгээлде мындай биз каалаган деңгээлде же болбосо өзүнүн нукура мамлекеттик тил катары кызмат кылуусу жогорку деңгээлде эмес. Маселелерибиз бир топ. Мына кече кийинки уже тил темасына өтүп кетип атабыз да. Негизи буга чейин жолдун ичинде бул тил негизги маселенин бири. Ошон үчүн мен тилге кайрылбай кое албайм. Албетте маанилүү маселе.